Өтіп баратқан жұмадағы өлкө үчүн маанилүүлделген көңүлдүн борборунда болгон окуялардын топтому менен эфирде Жума кайрык программасы. Саламатсыздарбы? Аптанын негизги окуяларынын көч башында улуу жеңиштин 70 жылдыгынын майрамдалышы турат. Бул мааракелик датага карата баш калаада эң масштабтуу аскер парады, аймактарда көзү өтүп кеткен ардагерлердин жаркын элесине арналган, арабызда аман жүргөн эл баатырларынын эмгегин даңктап, сый-урмат көрсөтүүгө багытталган бир топ иш-чаралар өттү. Алар туурасындагы материалдар менен катар Москва шаарында өткөн бүт дүйнө мамлекеттеринин назарын бурган аскердик парад туурасында дагы сөз кылабыз. Андан тышкары өтүп жаткан жумада Кыргызстан үчүн тарыхый окуя. Бул биздин өлкөнүн Евразия экономикалык шериктештигине толук кандуу мүчө болуп кириши болду. Ушул жумада 40 жылдыгын белгилеген Манас эл аралык аэропорту жана бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан улуттук валютабыз кыргыз сому жөнүндө дагы алдыда кеңири сөз кылабыз. Улуу ата мекендик согуш учурунда мына бул идиштер ар бир жоокердин жүрөгүнө жакын оокаттар болсо керек. Анткени салгылаш жүрүп жатканда ортосунда боло калган тынык учурунда канчалаган адам үчүн ушул буюмдар жан аргасы болду экен. Эгер ушуларды сыйкыр басып жан кере турган болсо, айтылбай калган, билинбей калган дагы канча эрдиктер, канчалаган тагдырлар тууралуу айтып бере алышмак. Дүйнөдөгү көп майрамдардын ичинен биз үчүн дагы башка миллиондогон адамдар үчүн дагы эң сыймыктуусу, эң барктуусу ушул 9 май. Анткени дал ушул күнү бүтүндөй планетаны каптап келаткан фашизмдин өртү жалп өчкөн. Кыргызстандын миңдеген эр азаматы майдан талаасында калды. Бирок алардын эмгеги биздин жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат. Кече борбордук аянтта өткөн аскердик парадтагы жөнөкөй иш-чара эмес. Бул кан майданда калып, жарадар болуп же дайынсыз кеткендердин элесине, эмгегине таазим. Бул тууралуу Элиза Нурматованын материалы. Советтер Союзунун курамына кирген өлкөлөрдүн негизги майрамы, андагы ар бир жарандын өз мекенине күйгөн чыныгы атуулдардын, эң башкысы ардагерлердин жеңиш күнү. 9 май улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгы. Бул майрам ар бир адамдын жүрөгүндө жылуулукту, бейпил турмушту, тынчтыкты жана бакубат жашоону орнотту. Кыргызстандан 365 миң жоокер кан майданга аттанган, ар бир 4-чү жоокер окко учуп, 95 миңден ашык жаш жоокер мекенине кайтпай калган. Үй бүлөнүн оор турмушун алып кетүү айылда калган кары-картаңдар менен аялдарга, жаш балдар менен майыптарга жүктөлгөн. Немистер менен 5 жылдык салгылашуудан кийин 150 миң аскер төш белги ордендери менен келсе, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 1941 жылдары Ленинград корчоосунда калган 140 миң жаран Кыргызстанга келип, тынч жерде нан таап жеп күн кечирген. Ошондогу көптөгөн жаш балдар өлкөнүн ар кайсы облусунда ата-эне таап, очор-бачар үй бүлө куруп Кыргызстанды мекендеп жашап келатат. Жеңиш аянтында өткөн эскерүүгө улуу ата мекендик согуштун жана оруктун ардагерлери, жогорку кеңештин төрагасы, депутаттар, премьер-министр баштаган өкмөттүн өкүлдөрү, Кыргызстандагы чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери жана шаар тургундары катышты. Иш-чарага катышкандар согуштан кайтпай калган жоокерлерди эскерүү менен өчпөс отко гүл чамбар койду. Салтанатка келген жарандар аларды ушундай тынч турмушка алып келген ата-бабаларга таазим этип ыраазычылыгын билдиришти. Анткени алардын жакындары да кандуу согуштун күбөсү болгон. Бул менин өзүм атам 1942 жылы 15 октябрда согушка аттанган экен. Бүткөнчө ошол жакта болуп келди. 83 жылы ушундай курагында өттү дүйнөдөн. Ошону эскерген келген. Бардыңыздарга жеңиштин 70 жылдыгы менен куттуктайм, элимди баарын. Биз үчүн ошо тынчтыкты алып келген аталарыбызга таазим кылайын деп келген. 70 жылдыкка арналган негизги парад Ала Тоо аянтында өттү. Нөшөрлөп жааган жамгырга карабай, аянтка 15 миңден ашык көрүүчүлөр келди. Алардын басымдуу бөлүгү республиканын ар кайсы облустарынан атайын борбордук парадты көрүүгө келген жарандар. Мындан 70 жыл мурда кандуу согушта ата мекен үчүн, элинин бейпил турмушу үчүн күрөшкөн жаш жоокерлер үчүн өз өлкөсүндө жеңиш күнү майрамдоо кыялында гана болсо, бүгүн ошол аруу тилектер орундалды. Жаандын жааганына карабай, Ордо калаадагы Ала Тоо аянтына келген жарандар көп болуп, алар бейпил турмуштагы эгемен өлкөдө жеңиштин 70 жылдыгын белгилешти.
Адамзаттын тарыхындагы кандуу согуштун каардуу күндөрүндө фашисттер менен салгылашкан оор мезгилди эске салган жеңиштин урматына параддын расмий бөлүгү башталды. Өлкө башчысы, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен парадды куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев кабыл алды. Жолдош генералдык штабтын башчысы, Бишкек гарнизонунун аскери улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган парадка тизилди. Бишкек гарнизонунун башчысы полковник Капаров. Аянттагы ар бир жарандын жүзүнөн жеңиш күнү менен сыймыктануу, атуулдук сезим жана майрамдык маанайы байкалып турду. Аскер кызматкерлеринин ура деген кыйкырыгын укканда, андагы элдин эмоциясын сөз менен айтып берүү мүмкүн эмес эле. Бул үчүн аларга тынымсыз жааган жамгыр да тоскоол боло алган жок. Парадтагылар менен учурашып бүткөн соң, башкы штабтын башчысы Алымкожоев президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосун окуду. Бул убакытта өлкө башчы Москвада өткөн Евразия экономикалык биримдигинин саммитине жана жеңиш парадына катышты. Ардактуу ардагерлер, сиздердин улуу эрдигиңиздердин аркасы менен биз ачык асман алдында бейпил заманда жашап жатканыбызга 70 жыл болду. Сиздер кан майданда өлүмгө тик карап жеңиш менен кайттыңыздар. Оорукта күн түн дебей эмгектендиңиздер. Дүйнөлүк тарыхтагы эң катаал согушта адамзатты фашизмдей кара тумоодон сактап калдыңыздар. Бизге жашоодогу эң баалуу белекти бейпилдикте жашап, балдарды өстүрүү бактысын тартууладыңыздар. Эркин жашоого, жакшы турмушка жол ачтыңыздар. Бардыңыздарды чын ден соолук, узак өмүр жана бакубат турмуш каалайм. Кыргызстаныбыз тынчтыкта жана биримдикте гүлдөп өнүгө берсин. Улуу жеңиш майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев. Коргоо, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Улуттук гвардиянын, Суворов аскердик окуу жайынын, Канттагы Орусиянын аскери базасынын 2000ден ашык аскер офицерлери парадтан өттү. Алардын ар бир кадамына согуштун ардагерлери көз салып, 90дон ашып улгайып калса да, төшү медальга толгон костюмдарын кийип, майрамдык маанайда отурду. Андан соң жеңиштин туусу орнотулган Т-34 танкы баштаган аскердик техникаларга кезек келди. Согуш маалында чалгындоо, душмандарга сок курууда, жашыруун басып кирүүдө колдонулган аскердик техникалардын бардыгы парадтан өттү. Жалпы болуп 70ден ашык түрдүү техникалар көрүүчүлөрдү таң калтырды. Согуштук унаалардан кийин асманда куралдуу күчтөрдүн аскер учкучтары чебердигин көрсөттү. Анда Ми-24Б, Ми-8 МТВ жана Орусия аба базасынын учкучтары Су-25 жана Ил-2 учактары менен өтүштү. Мындай масштабтуу иш-чараны жалпы жарандарга жеткирүү үчүн коомдук телерадио берүү корпорациясынын 50 кызматкери түз эфирде иштеди. Каналдын жалпы жамааты жеңиштин 70 жылдыгына арналган парадты чагылдыруу үчүн 1 айдан ашык даярданган. Этот день мы приближали как могли. Жамааттын эмгеги менен көгүлтүр экран аркылуу жалпы кыргыз эли 1 сааттан ашык борбордук аянттагы парадка күбө болду. Андан соң бүгүнкү майрам ээлерин куттуктап, аларга ошол күндөрдөгү согуштун символу болгон аскердик ботко менен фронттогу 100 грамм берилди. Аскердик чатырларда тамактанган ардагерлер эски досторун таап, фронттогу учурун эскеришти. День победы, день победы, день победы. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына өтүп кеткен ата бабаларыбыздын ушинтип биздин жакшы жашообузга ушундай жакшы күндөрдү алып келген үчүн биз бул күндүн бул немесиге карабайбыз. Парад көңүлдөгүдөй болду. Жакшынака мындайды күтпөгөнбүз майрамды. Мен үчүн жакшы майрам болду. Биринчи жолу жакшы болушу майрам. Балдарым немелерди көрүп, учуп аткан вертолеттарды көрүп, сөйүнүп калышты. Алдыга өтүп көрөлбөсөк деле кичине ойноп эс алып кетебиз деген.
Парад бүтөрү менен жарандар үйлөрүнө тарады. Жамгырда үстү суу болгону менен жүрөгүндө жеңиш отунун табы уруп турду. Кыргызстан дагы бир жолу бейпил турмушту белек кылган ардагерлерге таазим этти. Убакыттын өтүшү менен алардын саны суюлуп баратат. Учурда Кыргызстан боюнча болгону 1261 ардагер калды. Жеңиштин 69 жылдыгынан кийин эле 300дөн ашык ардагер көз жумган. Элиза Нурматова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Алмаз Нурманбетов, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. Россиядагы бул майрамды баш калаасында буга чейин болуп көрбөгөндөй парад менен белгиледи. Бирок тилекке каршы бул жерде геосаясат аралашып кетти. Украинанын шылтоосу менен батыштын өнүккөн өлкөлөрү жана Россия менен буга чейин деле мамилеси анча жакшы болбой жүргөн мамлекеттердин жетекчилери келбей койду. Ошончо дагы бир далай мамлекеттердин жана Бириккен Улуттар уюму сыяктуу эң абройлуу делген эл аралык уюмдардын жетекчилери катышты. Алардын арасында биздин мамлекеттин башчысы Алмазбек Атамбаев дагы болду. Москвадагы парадка бир топ мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын дагы жоокерлердин катышканы өзүнчө бир көрүп берди. Ал эми өзгөчө кызыгы Индия менен Кытайдын аскерлеринин келгени болгонун дагы жазып дагы айтып дагы жатчы. Мен уккандан бир көргөн дейт. Ал туурасында Нургүл Жумабекова сөз дуласын. Москвадагы жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулган парад соңку жылдардагы эң ири тарыхый окуялардын бири болду. Майрамдык иш-чарага өлкө башчы Алмазбек Атамбаев да чакырылган. Мамлекет башчыны Владимир Путин тосуп алды. Майрамдык парадка күбө болууга дагы 30дай мамлекеттин президенттери жана меймандар келди. Владимир Путин жогорку даражадагы меймандарды коштоп, парад көрүүгө чогуу келишти. Аянттагы парад Москва убактысы боюнча 10:00-дө башталды. Жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулган аскердик парадты дүйнө эли чыдамсыздык менен күтүп көрдү. Алгачкылардан болуп Кызыл Аянтка улуу атамекендик фронттун стандарттары менен туу көтөргөндөр кадам таштады. Андан кийин бардык жөө аскерлер, десанттар, флоттун моряктары өттү. Кызыл Аянттан өткөн 16 000 аскер жана офицердин катарын Кыргызстандын улуттук гвардиясынын 75 аскери да толуктады. Кызыл Аянттан аскердик техникалардын өтүшү парадка өзгөчө көрүп берди. Алардын көч башында атактуу Т-34. Жыл сайын 9 майда Орусия эң акыркы заманбап аскер техникаларын көрсөтөт. Бул жолда жеңиштин 70 жылдыгында аскердик куралдануунун башка өлкөлөрдүкүнө тең келбеген эң акыркы үлгүлөр көрсөтүлдү. Орусиянын аскер аба күчтөрү дагы мүмкүнчүлүктөрүн көрсөттү. Кызыл Аянттын үстүнөн аскер учактарынын, тик учмалардын бардык түрлөрү учту. Абада учактар Орусиянын желегинин элесин тартып, жеңиштин 70 жылдык мааракесине карата тизилип учушту. Парад аяктагандан кийин мамлекет башчылар, меймандар белгисиз аскердин көрүстөнүнө гүл чамбарларды коюшту. Кандуу майданда Кыргызстандан чыккан жоокерлер каармандыктарын көрсөткөн. Биздин ардагерлер орусиялык кабарчыларга салгачта болгон күндөрүн айтып беришти. Парад жактыбы, кандай болду? Парад турганда да жакшы болду. Парад жүдө жакшы болду. Да болгон эмес. Иш-чаранын соңунда меймандар менен ардагерлер эстеликке сүрөткө түштү. Нургүл Жумабекова, Канат Каниметов, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал, Жума кайрык. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Аламүдүн районундагы Арашан айылында улуу атамекендик согуштун баатырларына арналган эстелик ачылды. Бул айылдан ошол аламат салган жылдары согушка 178 киши жөнөп кетсе, алардын болгону 58-и аман кайткан. Бүгүнкү күнү айылда жалгыз гана ардагер бар. Качан болсо дагы элдин эсинде кала турган бул күндүн урматына өтүп жаткан иш-чарага президенттик аппараттын башчысынын 1-орун басары Улукбек Марипов катышып, айыл тургундарын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин атынан куттуктады. Улуу жеңиштин 70 жылдык майрамында Арашан айылында улуу атамекендик согуштун катышуучуларына арналган
жаңы эстеликтин ачылышы менен куттуктайм. Улуу ата мекендик согуштагы аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын эрдигине таазим этип, урмат көрсөтүү адамдык ыйык парзыбыз. Айылдан қан майданга аттанган жаш жигиттердин арасында менин атам дагы бар эле. Ал катаал согуш аламатын баштан кечирип, улуу жеңишке өз салымын кошкон катардагы жоокерлердин бири болгон. Улуу жеңишке жалпы совет эли, ар бир союздук республика, ар бир район, ар бир айыл өз салымын кошкон. Бүгүнкү иш-чара биздин улуу урматтуу президентибиз Алмазбек Шашенович Атамбаевдин демилгеси менен ушу эстеликти ачып атабыз. Ушу 70 жылдыкка карата бир эле Эрибаев Усуке чоң атабыз калды. Жашы 94-тө. Ошо алда биз эстеликке атын киргизип койдук өзүнүн эмеси менен, каалоосу менен. Чоң ата, чоң апалар айткандай, согуштан кийинки жылдарда Кыргызстанда боору бүтүн бир дагы үй бүлө болгон эмес. Кээ бир үй бүлөдөн 6-7 эр азамат кетип, бирөө дагы келбей калган. Ошондой тагдырга кабылгандардын типтүү образы улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасындагы толгон айыны болсо керек. Жашоонун мыйзамы ушул. Мекенине аман эсен кайтып келгендердин арасы деле азыр абдан суюлду. Эң эле жашы 90-ду таяп, андан да ашып калды. Ушул күндөрү республикабыздын бардык аймактарында уюштурулган митинг-парадтар ошол аз калган ардагерлердин көңүлүн көтөрүп, кан майданда калган жаштыгын эске салды. Аймактардагы улуу жеңиштин урматына өткөн мааракелик иш-чаралары тууралуу Альбина Сулайманова сөз кылат. Улуу жеңиштин 70 жылдыгы Оштогу Борбордук аянтта коюлган майрамдык парад жылдагыдан таптакыр башкача түзүлгөндүгү менен айырмаланды. Салтанаттуу жүрүштү улуу ата мекендик согуштун ардагерлери ачып берди. Андан соң шаар жетекчилиги Россия менен Кытайдын консулдары шаар тургундарын жеңиш майрамдары менен куттукташты. Куралдуу күчтөрдүн 78 аскердик техникасы салтанаттуу жүрүштөн өттү. Десанттык аскер бөлүктөрүндө кеңири колдонууга майрам үчүн Ош шаардык мэриясы 6 миллион сом бөлгөн. 26 ардагерге 70 000 сомдон тапшырылды. Жеңиш майрамы андан ары сейил бактарда уланып, концерттик программалар менен коштолду. Ардагерлер үчүн аскер бөлүктөрүнүн тала ашканасынын жоокер боткосу берилди. Ал эми кечки салкында ардагерлер арасында шахматтык мелдеш өткөрүлдү. Ар дайым асманыбыз ачык боло берсин. Ушундай эле бир майрамдарда жүрө берели. Урпактарыбыз эч качан биз көргөн каардуу согуштарды көрбөсүн. Жеңиштин 70 жылдык майрамы Жалал Абадтын бардык район шаарларында да чоң салтанат менен белгиленди. Сузак районунда согуштун 19 ардагерине автоунаа белек кылынды. Ал эми Жалал Абад шаарында калың эл чогулуп, майрамдык парадка күбө болду. 9-нчы май майрамы менен баарыңарды куттуктаймын. Биздин согуш убагында кылган мээнетибизди баалап, элибиз бүгүнкү күнү бизге машина миндирип, машина сыйлык берип атат. Биз ыраазыбыз. Нарын аймагында да мааракелик иш-чаралар өттү. Айрым жерлерде жеңишти алып келген аталарга арналып эстеликтер тургузулган. Жумгал районунун Дыйкан айылында ачылган эстеликти жасап орнотууга жарым жыл талап кылынды. Мындай ири архитектуралык жасалга буга чейин Нарын облусунда болгон эмес. Тилекке каршы анын ачылышына башкы каармандар, согуштун ардагерлери катыша албады. Анткени кезегинде ушул жерден батышка жөнөшкөн 102 жигиттин бири да азыр арабызда жок. Жеңиштин 70 жылдыгына арналган салтанат Талас шаарында согушта курман болгондорго орнотулган эстеликке гүл чамбарларды коюу менен башталып, эскерүү мүнөтү жарыяланды. Салтанат андан соң Талас шаарынын Борбордук аянтында ардагерлер түшкөн автоколоннаны тосуп алуу менен улантылды. Бийлик жана коомчулуктун өкүлдөрүнүн куттуктоолорунан соң иш-чара чек ара, бажы, милиция органдарынын парады менен коштолду. Саамалык маданий программа менен жыйынтыкталды. Ардагерлер аман болушун. Тынччылык болсун, эч убакта согуш болбосун. Баткенде жеңишке арналган салтанат эскерүү аянтындагы эстеликке гүл коюу менен башталды. Согушта курман болгондордун арбагына багышталып Куран окулуп, андан соң жөө жүрүш уюштурулду. Майрамдын расмий бөлүгү Борбордук стадиондо өттү. Негизгиси бул күнү Баткенде күн ачык болду. 9 май бул бизге ата-эне аталарыбыз алып келген абдан чоң майрам.
Бұл күнді біз ұмытсақ, бізге бір күнөө болып есептелінеді. Бұл бір тарихта қалған бір майрамдардан бері. Жетөгүз районунун Тосор айыл аймагында майрам согушта курман болгон жоокерлерге арналган эстеликтин ачылышы менен башталды. Эстеликтин ортосуна Днепр суусун алууда эрдик көрсөткөн Мукаш Саалакуновдун бюсту орнотулуп, анын эки жагына курман болгон Тосор жоокерлеринин ысымдары ташка чегилип жазылган. Эстеликтин ачылышына жалпы айыл эли жана сырткы жактарда эмгектенген уул кыздары катышты. Оракинин баарын уюштурган балдарга ушунчалык чоң ыраазычылыкты айткым келип турат. Кубанычтамын аябай. Атам өлүп жок болуп кетсе дагы тирилип келгендей болуп сезип турмун. Абдан жакшы. Ал эми Токмок шаарында 9 майда утурлай улуу ата мекендик согуш жылдары курман болгон жоокерлерди эскерүү иш-чарасы болду. Самалыкта жаштар факел көтөрүп алып аянттан өчпөс отко чейин салтанаттуу жөө жүрүш уюштурду. Андан соң эскерүү мүнөтү болуп, жаштар согуш жылдарына арналган ыр-саптарын айтышты. Бул жөрөлгө Токмок шаарында жарым кылымга жакын убакыттан бери уланып келет. Салтанат асманга от жагылган шарларды учуруу жана салют менен аяктады. Альбина Сулайманова, Эльзар Асанбаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Бажы биримдигине кирсек, эмнеден утабыз, эмнеден уттурабыз деген талаш бир жылдан ашык жүрдү. Айрым бир депутаттар, экономисттер, ишкерлер бул биримди Кыргызстандын экономикасын кыйроого эле дуушар кылат деген позицияны карманышты, бирок басымдуу көпчүлүк бул биримдикке кирсек Кыргызстан экономикалык жактан алдыга гана жыла турганын айтып да жазып да чыгышты. Башкасын айтпаганда да Кыргызстандын айыл чарба продукциялары үчүн Россиянын кеңири базары ачылат. Бирок аны камсыз кылыш үчүн өтө көп жумуш аткарылып, тынбаган эмгек болушу керек. Себеби ар бир жөнөткөн товар тиешелүү стандарттарга жооп бериши зарыл. Демек, өтө жооптуу мезгилде иштеп жаткан азыркы өкмөттүн бул багытта аткара турган иштери дагы эле көп. Эң негизгиси, президент Алмазбек Атамбаев катышкан 8 майдагы Евразия экономикалык биримдигинин отурумунда Кыргызстан бул уюмга толук кандуу мүчө болуп кирген документтерге кол коюлду. Буга чейин Кыргызстан улуттук мыйзамдарды биримдиктин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча чоң иштерди жүргүздү. Бул айларда тынымсыз иштер жүрүп жатты. Талдоочулар Кыргызстан үчүн эки негизги маселеден башкаларын макулдашты. Президент Алмазбек Атамбаев биримдикке мүчө мамлекет башчылары менен башталган ишти аягына чыгаруу максатында Орусияга келди. Өлкө башчынын Россияга болгон жумуш сапарында белгиленген башкы маселе жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны. Протоколдогу эки пункт Кыргызстан үчүн маанилүү болду. Расмий Бишкек жүк инфраструктуралык долбоорлордун алкагында Кытайдан ташылып жаткан жүктөргө бажы алымдары салынбасын. Ветеринардык санитардык көзөмөл боюнча ата мекендик система Евразиялык экономикалык биримдик тарабынан таанылсын деген эки жагдайдан кайтпай турду. Жыйынды ачып жатып Владимир Путин Кыргызстан биримдикке мүчө болуусун шарттаган документтерге кол коюларын белгиледи. Ошону менен катар алгачкы эле жыйында Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер Кыргызстандын эсебинен экономикалык чөлкөмдү кеңейтүү маселесин талкуулады. Уже принято решение, надеюсь, они после ратификации. Ратификациядан кийин Кыргызстан толук кандуу биримдиктин мүчөсү болот. Бардык мүчөлөрдө интеграцияны кеңейтүү боюнча багыты бар экени маанилүү. Соода инвестициялык тыгыз байланыш, андан аркы биздин мамлекеттердин социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздайт. Более тесные торговые и инвестиционные связи, несомненно, будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию наших стран. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы инфраструктуралык долбоорлор боюнча келишимдерди эске алуу менен Кыргызстан үчүн протоколдогу эки маселе маанилүү экенин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да моюнга алды. Казак лидери бул келишимдер боюнча ташылып келинген жабдууларга бажы алымдары алынбаса туура болот турганын белгиледи. Поскольку речь идет строительство альтернативной автодороги север-юг очень важное для Кыргызстана. Кеп Кыргызстан үчүн маанилүү түндүк-түштүк альтернативдик жолдун курулушу боюнча болуп жатат. Муну Кытай тарап каржылап жатат. Ысык көл айланма жолун реабилитациялоо жана ирригациялык системаны калыбына келтирүү долбоору. Бул 4 пункт тең. Биз кооптонуп жаткан товарларды ташууга тиешеси жок. Протоколдук негизде сүйлөшүп, кол коюп, бүгүн Кыргыз тарапты кабыл алуу керек. Назарбаев экинчи маселе боюнча да макулдашылганын билдирди. Бул кыргыз-казак чек арасында көзөмөлдү алуу боюнча Кыргызстан ветеринардык санитардык системанын жыйынтыктарын чыгаргандан кийин болот, деди Нурсултан Назарбаев. Таким образом, все вопросы, которые вызывали сомнения, сняты. Ошентип күмөн туудуруп жаткан маселелер чечилди. Биз бүгүн Кыргызстанды толук кандуу мүчө катары биздин биримдикке кабыл алабыз. Алмазбек Шаршенович, куттуктайбыз. Я вас поздравляю, Алмазбек Шаршенович.
Өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев ЭЭПке кирүү боюнча жол жоболорду тездетүүгө бардык күч аракетин жумшаганын билдирди. Парламент Кыргызстана принял весь пакет соответствующих законов. Кыргыз парламенти тиешелүү мыйзам долбоорлорунун топтомун кабыл алды. Өлкөнү Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү боюнча маселелер жана аларды чечүүгө бардык мамлекеттик органдар жана ишкерлер катышты. Жалпы элдик талкуу болду. Представители бизнес-сообщества Кыргызстана, можно даже сказать, было такое всенародное обсуждение. Атамбаев ушул убакыт аралыгында калктын көбү Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болобу же жокпу деген суроого жооп күтүп турганын жашырган жок. И мы, конечно же, подпишем все эти документы. Биз бардык документтерге кол коебуз. Артка жол жок. Мен өзүм үчүн эбак эле чечим кабыл алгам. Биздин эксперттер бир жалпы чечимге келеби деп сарсана болуп жаттым. Акыркы 2-3 күн уктаган да жокмун. Эксперты найти общее решение. Практически 2-3 последних ночи, можно сказать, не спал. Өкмөт башчынын бул кооптонуулары уйкусуз түндөрү өз жемишин берди. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин президенттери Кыргызстанды колдоду. ЭЭП келишими боюнча протоколдорго Россиянын, Казакстан, Армения жана Белоруссиянын президенттери кол койду. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү дээрлик аяктады. Болгону эми биримдикке мүчө мамлекеттердин парламенттери документтерди ратификациялашы керек. По завершении ратификации снять таможенную границу. Ратификация болгондон кийин Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда бажы бекеттери алынат. Ошентип кеңейтилген биримдиктин негизинде иш жүрөт. Кыргызстандын расмий делегациясынын өкүлдөрү документтер парламенттер ортосунда ратификациядан жакынкы убакытта өткөрүлөт деп эсептейт. Но практика показывает, что Турмуш көрсөткөн мындай келишимдер парламентте көпкө жатпайт, себеби алар сүйлөшүүлөр маалында көптөгөн жол жоболордон өткөн. Бул жерде биримдикке мүчө мамлекеттердин парламенттери эс алууга чыгаарында унутпашыбыз керек. Бул убакытка чейин документтер ратификациядан өтөт деп ишенебиз. Летом на каникулы, поэтому я так предполагаю, что до каникулов все страны договор ратифицируют. Мы интересы свои отстояли. Биз биримдикке кирүүдө өз кызыкчылыктарыбызды толугу менен коргой алдык. Бул эң негизги артыкчылык. Орусия менен Казакстан бизди колдоду. Ошону менен Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөгү жөнөкөй эмес оор болгон сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө президент Алмазбек Атамбаевдин жана өкмөт мүчөлөрүнүн эмгеги орчундуу. Ошентип Евразиялык экономикалык биримдик жаңы мүчө менен толукталды. Бул Кыргызстан талаш тартыш туудуруп жаткан протоколдор боюнча орток пикир табылып кол коюлду. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги жыйын башталарына 1 саат калганда эксперттер бул маселелерди жөнгө салганын ачык айтты. Талдоочулар биримдикке мүчө мамлекеттердин парламенттери документтерди колдоп берет деп ишенет. Ошондо Кыргызстан ЭЭПтин толук кандуу мүчөсү болот. Нургүл Жумабекова, Канат Каниметов, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Кыргызстан эгемендикти алган алгачкы жылдарда КМШ мамлекеттеринин арасында биринчилерден болуп, мына бул улуттук валютабыз болгон сомду киргиздик. Көптөгөн экономисттердин айтымында бул эң туура кадам болгон, себеби улуттук валютабыз сомдун кабыл алынышы менен өлкөнүн экономикасы коллапстан сакталып калган. Бүгүн биздин сом өзүнүн туулган күнүн белгилеп отурат. Эң алгачкы сериясы 1, 10, 50 тыйындыктар жана 1, 5, 20 сомдук купюралары менен толукталса, азыр колдонууда 4-чү сериядагы акчалар. Бир кездеги чоң акча делген мына бул 100, 200, ал тургай 500 сомдуктар азыр күнүмдүк колдонуудагы акчага айланса. Эң чоң номиналдагы акчабыз 5000 сомдук. Бүгүнкү күнү мына ушул улуттук акчабыз канчалык кыйынчылыктарды башынан кечирип жатса дагы өзүнүн милдетин аткарып келет. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү милдети күчөп турган учурда сомдун курсун билгичтик менен пайдалануу керек деген маселе бар. Аны экономист ишкерлер абдан жакшы түшүнөт. Эмнеси болсо дагы өлкө ичиндеги бардык соода сатык, турак жай, мекеме, техника сатып алуулардын бардыгы ушул сом менен сатылып алына турган күн келет деген ишеним бар. Бүгүн Кыргыз сомунун кабыл алынганына 22 жыл болду. 1993 жылдын 10 майында Жогорку Кеңештин токтому менен улуттук валюта жүгүртүүгө киргизилген. Бул жылдар аралыгында сомдун жасалгасы жана сырткы түзүлүшү бир нече өзгөрүүгө учураган. Кыргыз банкнотунун акыркы сериясы постсоветтик мейкиндиктеги эң мыкты валюта болуп саналар айтылып жүрөт. Бул гана эмес, адистердин айтымында азыр сом КМШдагы туруктуу акчалардын бири катары таанылууда. Сомду иштеп чыгуу демилгесин экономист Сагыналы Сулайманбеков көтөрүп чыккан. Буга Кыргызстан өз алдынча экономикалык саясат жүргүзүүсү себеп болгон. Себеби союздук мамлекеттин урашы менен мурдагы экономикалык байланыштар үзүлүп, жаңы түзүлгөн мамлекеттер өз экономикасын калыптандыруунун камын көрүшү керек эле.
1993 жылы 1 сом 4 долларга тең келсе, бүгүнкү күндө 1 АКШ доллары болжол менен 60 сомдун тегерегинде. Сомдун баштапкы курсун өлкө экономикалык шарттын катаалдыгынан кармап кала албаганын эксперттер айтат. Бүгүнкү күндө кыргыз сомунун курсу реэкспорттун эсебинен эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу жана эмгек мигранттарынын акча которуусунун негизинде кармалып турат. Улуттук валютанын стабилдүү курсун сактоо үчүн өлкөнүн экономикалык көрсөткүчүн көтөрүү керектигин адистер айтат. Бул жаатта иш оң жолдо бараткандай. Өткөн аптанын ортосунда Кыргызстанда алгачкы жолу алтын куймалар сатыкка чыкты. Аманаттын жаңы куралынын биринчи тиражы 45 килограммда чыкты. Куймага Кыргызстандын туусу жана Улуттук банктын белгиси менен атайын номерлер түшүрүлгөн. Белгилүү салмакта өлчөнгөн куймалар коргоого алынган бекем желим менен капталган. Бул бир эле учурда анын сертификаты катары да кызмат кылат. Валюта, которая... Алтындын куймасын сатып алып, кайра сатууга да болот. Мындан улам сертификаттын бүтүндүгү куймалардын аныктыгын камсыздап, аларды кайра сатуу учурунда кардар менен дароо эсептешүүнү камсыздайт. Баалуу металл аяр мамилени талап кылгандыктан анын кутучасын ачып көрүүгө жол берилбейт. Национального банка Кыргызской республики. Алтындын куймаларын белек катары да пайдаланса болот. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтынды сатып алуу үчүн 3774 сом керектелсе, кайраны 3793 сомго сатса болот. Ал эми эң жогорку көрсөткүчтөгү 100 грамм алтын 250 000 сомго чукулдайт. Бирок бул бекитилген туруктуу баасы деп эсептелбейт. Алтындын дүйнөлүк баасына жараша наркы күн сайын өзгөрүүгө дуушар болушу мүмкүн. Элге, кыргыз элинде өзүнүн акчасын сактаганга реалдык инструмент берүү дегенчи. Алтындын баасы алда албетте өзгөрүү болот, бирок долларга же башка тышкы валютага караганда мындай чоң колебаниялар болбойт да. Улуттук банктын өкүлдөрүнүн айтымында банктык жаңы продукт ишенимдүү каржы салымы болуп саналат. Башкача айтканда, валюта базарында туруксуз абал сакталып турган шартта алтындын наркы жогорулайт. Бул кадамга баруу менен салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Анын негизинде өлчөнгөн алтын куймалары кошумча нарк салыгынан бошотулат. Улуттук банктын алтын куймалар долбоору валюта тармагын гана эмес, зергерликти да өнүктүрүүгө салым кошот. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун ырасташынча, келечекте күмүш куймаларды чыгаруу пландалууда. Ал кошумчалагандай, жакын аралыкта куймалар акча жүргүзүү көлөмүн өзгөртүүгө алып келет. Өлкө экономикасын жогорулатууга салым кошуунун аракетин көрүп жаткан банк кызматкерлеринин да бүгүн кесиптик майрамы. Буга байланыштуу өлкө башчы өз куттуктоосун жолдоду. Банк системасы улуттук экономиканын кызыкчылыктарын коргоодо жана мамлекеттин финансылык туруктуулугун сактоодо зор мааниге ээ. Калкыбыз жана ишкерлерибиз үчүн финанс ресурстарынын жеткиликтүү болушу сиздердин ишиңиздерге жараша болот. Кыргызстандын улуттук экономикасын чыңдоо жылында сиздерге чоң жоопкерчилик жүктөлүүдө. Финансылык кредиттик системабызды өнүктүрүү жана бекемдөө, ошондой эле өлкөбүздүн инвестициялык жактан жагымдуу болушун камсыз кылуу үчүн баардык күч-аракетти жумшайсыздар деп ишенем. Альбина Сулайманова, Элдияр Асанбаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Борборубуздагы эң ири ишкана болгон Манас аэропорту жөн гана уникалдуу самолет учуп конуучу жай эмес, өлкөдөгү салмактуу экономикалык объект болуп эсептелет. Адистердин айтымында экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча бул аба майданы лидерлик позициялардан бирине ээлеп турат. Бүгүнкү күндө Манас аэропортунун мүмкүнчүлүктөрү дагы ачыла элек дегендер бар. Эгерде анын күч-кубат мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү деңгээлде пайдалана алсак, анда мындан дагы кыйла көрсөткүчтөргө, экономикалык натыйжаларга жетишүүгө болорун айткандар дагы бар. Бул жаатта акыркы жылдары бир топ аракеттер жасалып, азыр дагы уланууда. Ал аракеттердин натыйжасы атына заты жарашкан өлкөдөгү, балким Борбор Азиядагы бирден бир аэропорт болуп каларына үмүт чоң. Сөздү Гүлнара Касымбекова алайт. Манас аэропортунун негизделгенине 40 жыл болду. Аба майданын тилкесине биринчи учак 1975 жылы 4 майда учуп келген. Ал Москванын Домодедов аэропортунан учуп чыгып, ошол кездеги Фрунзенин аба майданына конгон. Ошондон ушул күнгө чейин 4 май бул аэропорттун туулган күнү катары белгиленип келет. Ананда аба майданга Манас деген аталыш жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен берилген. Бардык үлгүдөгү учактарды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар жана кабыл алып келүүдө. Виктор Гуйванды аэропорттун атасы деп коюшат. Ал аба майдан түптөлгөндөн бери, тагыраак айтканда 40 жылдан бери аэропортто иштеп, пайдаланууну түптөгөндөрдүн катарында. Аба майдан Гуйвандын көз алдында алдыга карай кадам таштап келе жатат. Первый полет был совершен. 40 жыл мурда азыркыдай кооз эмес, эч нерсе жок болчу. Суткасына бир эле учак кончу. Бетондолгон аянтыбыз бар эле.
40 жыл аралығында аэропорт толқын сымал өнүктү. Бирде кыйын кезеңди башынан кечирсе, бирде алдыга кадам таштады. Аба каттамынын кулачынын кеңейиши менен аэропорт өрүш алды. Манас федералдык аэропортуна күнүнө 40-ка жакын учак келип конот. Алардын басымдуу бөлүгү чет өлкөлөрдөн келгендер. Ананда ушул Манас аэропортунан Казакстан, Кытай, Туркия сындуу мамлекеттерге дагы учактар учуп кетет. Күнүнө бери дегенде 3000ге жакын жүргүнчүнү узатып тозуп алат. 2014-жылы аэропорт 3 миллион жүргүнчүнү тейлеп 1 миллиард сомго жакын пайда тапкан. Бул жүк ташуучу борбордун кирешесин кошпогондо. Аэропорт кыйын күндөрдү башынан кечирди. Бирок анын баарына туруштук берип, жаңыланууга, өнүгүүгө багыт алдык. Былтыр кирешебиз 1 миллиард сомго жакындады. Алдыда дагы жасай турган иштер арбын. Жүргүнчүлөрдү тейлөө, коопсуздук жылдан жылга жакшырса, аянтынын чоңдугу кеңейгенден кеңейүүдө. Здесь неудобно. Жүргүнчүлөргө жүктү кол менен көтөрүү бир аз ыңгайсыздык жаратат. Жакында ушул жакты заман талабына жараша автоматташтыралы деп турабыз. Определенные неудобства. Жаңы гана колдонууга берилген Манас 2 заманбап жасалгаланган. Аэровокзалдык комплекс 2012-жылдын октябрь айында ачылып, мамлекет башындагыларды кабыл алууга жана расмий делегациялардын жолугушуусуна арналган. Ичи болсо музейдин эл эсин берген улуттук колориттин негизинде кооздолгон. Автором этой картины является... Бул сүрөттүн автору Юрустанбек Шыгаев. Ушул бир эле эмгегине кыргыздын бүтүндөй тарыхын камтыды. Манастан баштап азыркы доорго чейинки тарыхый сүртүмдөр сүрөттөлгөн. Жакында аэропортто дагы бир ири долбоор ишке ашканы турат. Манас 1 менен Манас 2 терминалынын ортосунда дагы бир имарат салынууда. Бул дагы жүргүнчүлөрдү тейлей турган зал болот. 2 рейса не могут поместиться одновременно. Азыр бир учурда 2 рейсти кабыл ала албайбыз. Бул имарат бүтсө 2 эмес 5ти кабыл алууга шарт түзүлөт. Муну кийинки жылы бүткөрүү мерчемделди. Ошентип Манас аэропорту өлкөнүн аба дарбазасы болуу вазыйпасын өтөлгөлүү өтүүдө. Гүлнара Касымбекова, Медер Жанбейшев, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Азыр болсо кезекте жума ичиндеги өлкө турмушунда коомчулукта болуп өткөн башка окуялардын тизмегине берсек, алар туурасында Альбина Сулайманова баяндайт. Дүйшөмбү 4-май улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында жеңиштин жаш мураскерлеринин парады президенттин катышуусунда өттү. Жер үй алтын кенин иштетүү укугун Орусиянын Восток геодобыча ишканасы жеңип алды. Манас аэропортунун негизделген күнүнүн 40 жылдыгы белгиленди. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата согуш ардагерлеринин урматына КТРКнын Ибарат маданий агартуу студиясы тарабынан фронттогу токойдо аттуу концерттик программа уюштурулду. Ысык Көл облусуна чет өлкөдөн алынып келген карагаттын жаңы түрлөрү отургузула баштады. Шейшембе 5-май. 5-май Конституция күнү менен президент жалпы кыргызстандыктарды куттуктады. Орусиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельянинов менен Кыргызстандын бажы кызматынын өкүлдөрү Евразия экономикалык биримдигине кирүү алдында өлкөнүн бажы өткөрмө бекеттери канчалык деңгээлде даяр экенин талкуулашты. Өкмөт Кыргызстандын ЭАЭПке кириши боюнча келишимдер долбоорун жактырды. Ош шаардык төрөт үйүнө жалпы баасы 15 миллион сомду түзгөн Германиядан келген аппаратуралар берилди. Бишкекте Өлбөс полк деп аталган акциянын алкагында жөө жүрүш болду. Шаршемби 6-май. Өлкө башчы улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Москвада өтө турган парадка Кыргызстандан чакырылган ардагерлер менен жолукту. Аларга мамлекет башчы 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгы медали тапшырды. Ушул эле күнү жеңиштин 70 жылдыгына арналган Москвадагы парадка кыргызстандык 13 ардагер жөнөп кетти. Премьер-министр Темир Сариев баш болгон жаңы дайындалган өкмөт курамы жогорку кеңеште ант берди. Бейшемби 7-май. Алмазбек Атамбаев бул күнү жумуш сапары менен Москвага жөнөп кетти. Электр энергиясына кайрадан жаңы баа киргизилери белгилүү болду. Маалыматка ылайык, электр энергияга болгон баа 1-июндан тартып 20% кымбаттаары күтүлүп жатканы айтылды. Кыргызстандын Улуттук банкы алгачкы алтын куймаларды сатыкка чыгарды. Радио күнүнө карата КТРКнын Кыргыз радио бирикмесинин бардык каналдары радио өнүгүүгө карай аттуу иш-чара өткөрдү. Байланыш тармагында эмгектенгендердин да кесиптик майрамы белгиленди. Кылыбек Асылбашев Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директорунун орун басары болуп дайындалды. Жума 8-май.
Атамбаев Москвадагы жумуш сапарынын жүрүшүндө Волоколамск шаарында Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун эстелигинин ачылышына катышты. Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Белоруссия, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери Москвада бейформал жолугушуу өткөрдү. Бул күнү Кыргызстан ЭАЭПке толук кандуу мүчө болуп кабыл алынды. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде чет тилдерин окуп үйрөнүү боюнча тил борбору ачылды. Ишембе 9 май Улуу Ата мекендик согуштун 70 жылдыгына арналган мааракелик иш-чаралар республиканын бардык аймагында өттү. Жеңиштин 70 жылдыгына карата Аламүдүн районундагы Арашан айылында согуш каармандарынын элесине арналып эстелик ачылды. Жекшембе 10 май бүгүн Кыргыз сомунун кабыл алынган күнү жана банк кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Буга байланыштуу президент куттуктоо жолдоду. Жеңиш үчүн миллиондогон өмүрлөр майдан талаасында кыйылса да, анын артында миллиардтаган өмүрлөр сакталып калды. Планетада 70 жыл бою ири аламаттын чыкпай тургандыгынын өзү канчалык маанилүү. Бул тынчтык күндөр мындан кийин дагы 700 миң жылдап бекем турсун деген тилекти айтып, Жумагайрык программасын жыйынтыктайбыз. Алдыда болсо эртеңки күндүн жана алдыдагы жуманын болжолдуу аба ырайы жөнүндөгү маалымат.